Tadan. 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 Так, Расулджан Абдрахманов, как всегда, первый заходит. Арсланов Дастан. Арсланов Дастан. Нифига себе. Ассаламу алейкум, Арсланов Дастан. Так, да, кіші эфирге кіріп алсын. Эфирге кіріп алсын, да, күтіп тұралы. Эфирге да кіші кіріп алсын. 3 кіші. Поделиться қылып қойсаңыздар, же чарып қойсаңыздар, ошолор Данияр Алибек. О, Данияр, салам алейкум. Султан, привет, Сулчик, как дела? Жақшыбы? Так, 5 человек в эфире. Может еще раз поделиться. Ассаламу алейкум, қандай сава. Құдайма шүгір, инем. Арсланов Дастан. Ассаламу алейкум. Да, Арсланов Дастан. Хороший прикол. Тамара Дөлетова, саламатсызды. 6 человек. Жоқтан эфирді көбейтіп алалы. Уғылатамын мен, уғылатам бы. Мен аз дағы бір жаңылықтарды айтып берейін. Құрманқұл Тоқтарәлиевич кеткеніне, конечно, бұл дәле тура емес. По крайней мере, Құрманқұл Тоқтарәлиевич кішіне өзінің мұндай емесін көрсетті. Кеткен кішіні жамандабайды, кеткен кішінің артынан оқ атпайды. Ал жөнді айтып кете тұрған нәрсе, Құрманқұл Тоқтарәлиевич, по крайней мере, адамгершілік қасиеті бар болчу. Адамгершілігі бар болчу. Қыдыр Искандеров, салам алейкум, оке, как вы? Салам алейкум. Так, 11 человек в эфире. Дильшат, привет. Рамилев, привет. Как дела? Все у вас хорошо ли? Урматтуу Facebook колдончулар, амче баштай берейин. Facebook'tu баянтан бери айтып келаткам, жазгам, что момда Курманкул Токтарәлиевичти момдай ошондой ойлор болуп атат, ошондой нерселер болуп атат. Эртең күнү ошол Зулушев ушунда артынан уже жүгүрүп калыптыр элдер деп. Азыр ошол отставкага өз ыктыяры менен кетти дегенем. Бул жакшы нерсе, айтылышы керек, биякта и сразу мыйзам жагын айтыш керек да. Не то что мыйзам жагын, негизи өз процедурасын. Курманкул Токтарәлиевич өз ыктыяры менен отставкага берди. Бул отставканы президент принимать этет. Бул отставканы президент принимать этиш керек. Муну еще жогорку кеңешке еще алып чыгыла турган нерсе. Поэтому эртелеп эле сүйүнө бербегиле, что мындай Зулушев кетип калды, все артына чуркаш керек деп. Кудай урбады. Эмне деген адамдар чуркап баштадыңар? Кудай сактат эмеле. Еще Курманкул Токтарәлиевич жөн эле еще жаза электи эле ошондо мына еще жаза электи эле бир жума мурун еще отставка кетери билине электи эле уже элдин баары ошондо кабинети менен могу жерде президенттин өкүлдөрү менен тим эле встречаларды уюштуруп баштадыңар го. Кудай сактат эмне. Адамбызбы биз? Силер мында адамчылык касиет эме, адамдык эмеңер барбы? Еще Курманкул Токтарәлиевич еще жаза элек. Курманкул Токтарәлиевич еще айта элек кезде эле тим эле очередь болуп калды го.
Бирөөсүн карасаң консулда олтурат, сүйлөшүп коюп, мени кыл деп. Экинчиси парк отелден чыкпайт, тиякта ой мени кыл, мени жакшы айт президентке деп туруп, эметип туруп, тим эле жан талашып, ушу генеральныйдын ордун тим эле өлүп баратасыңар го. Тети генералга эмне, тети генералда эмне деме, пенсионерсиң сен, деги генерал эс салчы сен. Мен сени сен дейм, кайсы генерал экенин түшүнүп атасың. Чачы жок генералды айтып атам. Ошо сен генерал, сен эс алчы деги, сен эс алчы. Бетиң бет эмес, батек, ошон үчүн сен эс алчы деги. Тим эле элдин баарын биякта жамандап жүрөсүң. Ой, бул генеральный боло албайт, ой, бул генеральный боло албайт, мен эле генеральный болом деп эле. Тим эле өзүңдү кудай көрүп калып турсуң го. Очкиң кийип алып, ошо неберелериң багып олтура берчи. Ошол жака барып туруп тим эле генеральный болуп кыйратып койгонсуң. Пенсиядасыңбы, генералды алгансың, бар. Ошо кыйратып туруп эчтеке жасаган жоксуң прокуратурага. Анан олтуруп алып тур дагы биякта элдин баарын тим эле консулга чейин встречаларды организация ете коюп, сүйлөшө коюп, элдин жамандай коюп. Акыйкатчы кызды эмне жамандап атасыңар? Жаман кыз эмес ал. Силер кыйратып койгонсуз. Тети эски кадрлар көтүлесиңер да, натуральный эски кадрлар көтүлесиңер да. Да, генерал деп коет дейин, силердин генерал болгонуңарды. Да, ошондой нерселер болуп атат. Уже еще мындай президент еще отставканы кабыл ала элек. Жогорку кеңеште бул вопрос еще карала элек. Ошондо тим эле жан талашып, ошол жерде тим эле очередь болуп кеттиңер го. Очередь болуп кеттирсиңер го, тим эле жан талашып, бириңер талашып тим эле мен болом деп. Силер барып кыйратасыңар, прокуратура системасын барып алып ошо акча жагына эле өлүп баратасыңар да, акча табабыз ошол жактан деп. Силерден Кыргызстанга эчтек кылбайсыңар, элге эчтек кылбайсыңар. Жөн эле генеральный эптеп, генеральный болуп эле, эптеп эле, тет жерден акча тапкан эле эмес да, коркутуп үркүтүп эле. Анткени система өзү ушундай болуп калды. МВДсын карасаң, МВД вообще коллекторский компания, бүт коллекторский компания. 100% коллекторский компания болуп кетти МВД. Акчаң болсо же үстүнөн момундай бийликтин президенттин четиндегилер звонить этип, могуну жасай койгун десе эле, барып туруп эле жасап атасыңар, жан талашып. Ушуну менен силер президентти подставлять этип атасыңар. Садыр Нуркожоевич, сизди подставлять этип аткан сиздин окруженияңыз. Сиздин окруженияңыз сизди подставлять этип атат. Окруженияңыздан керек болсо тет жерде бир туугандарыңыз да подставлять этип атат. Сиз деген жасап аткан иштериңерди, кызматыңарды нөлгө чүрүп салып атат. Мына эмне деген иштерди кылып атасыңар, толк жок. Потому что биякта тегереңиз бияктан ит кылып атат. МВД вообще өлтүрдү. Өлдү МВД. Азыр ушул айткан сөздөрдөн кийин алып туруп, мени да алып барып туруп камап ташташат. Искен Афиджан, каке, сен эле барбайсың. Ой, мени ким алып бармагыла аяка. Мен аяка барганда мен эмне баш ийип беремби? Звонокторго баш ийбейм да. Мен тогда камчы кыдыршайыштан кем калбай жарым Кыргызстанды камап таштайм. Натуральный коррупционерлер. Азыркы бийликте олтурган коррупционер камап таштайм. Поэтому, Искен, меня никто туда не отправит. Смешно это. Таких, как я, туда не ставят. Там нужны такие. Ассаламу алейкум. Да, шеф, сейчас сделаю, шеф. Ну и пойдет и сделай. А я же не такой же, ты же меня хорошо знаешь. Вопрос-то не в этом, Искен, вопрос не в этом. Вопрос в том, что еще как бы президент отставку не принял Жогорку кеңеш, еще этот вопрос не рассматривался. А тут уже баталии пошли за место президента. Там уже друг друга хаят, друг друга говорят, здесь встречи то там, то тут. Замечаю, там депутаты встречаются, уже обсуждают, кого будут под... Вообще поражаюсь. Что за народ? Что за народ, я вообще поражаюсь. Человек еще не успел уйти, еще президент еще не сказал свое слово, а уже там вокруг уже бегают толпами. Прямо аж всех лошадей. Миллионы предлагают уже, оказывается. Миллионы. Ты прав, Искен. Ты очень прав.
Вот, поэтому мындай Кудайдан корксоңор болот, бирөөнү тим эле ошону эле күтүп тургансып жанталаштыңар го. Сотко барсаң, соттор, ой, ким болот экен, ой, бул болот экен, ой, мунга подъезд издеш керек экен. Прокуратурага барсаң, прокурорлор течерде, прокурорлор, ой, бул мен байкем келаттыр, тил байкем келаттыр, бул байкем келаттыр. Өлүп кеттиңер го, ушул генеральный ордуна элейбиз деп. Вообще бетиңер бетемейли, бате экен. Дагы бир жолу айтып коеюн, генеральный прокурор кетсе дагы, өзүнүн ыктыяры менен отставка берсе дагы, эч бир переживать этпегиле. Муну еще жогорку кеңеш карайт, муну еще президент карайт. Отставкасын принимать этчеби же принимать этпейби деп, бул оңой нерсе эмес. Отставканы принимать этелек деле, тим эле Facebook'tu толтуруп салдыңар, мына кетти деп. Бизде МВДнын министри МВДны кетирип салса болот, без никакого правительства ли, без согласования. А генеральный прокурор только согласование жогорку кеңеши и только принятие отставки президента. Ошону бүт электе тим эле абеттерге чейин чыгырып ишиптиңер го, бетиңер жок экен. Курманкул досум, сага бир айтып коет элем. Бул кызмат колдун кири. Эч бир эметпе. Сен сага юридикалык бааны эч агы эле берилген элдин баары. Сен судьяда болуп иштеп көргөнсүң, көп жылдан бери прокурорскийде болуп жүрдүң. Сен юридически грамотный адамсың. Эч переживать этпе. Сенде адамдар Кыргызстанга керек. Бүгүн болобу, эртең болобу, переживать этпе. Ошондой. Конечно, ар бир любой мекемеде кандай каякта болбосун ошибкалар болот, кээрлер требование болот, политический ситуациялар болот. Анын баары элдин баары түшүнөт, анын баары билет. Бирок ушинтип еще элге тилекте жөн эле отставка кетти деп айтып койгон үчүн тим эле боктоп соктоп ийдиңер го. Мындай ордунда генеральный болуп иштеп атканда бирөөңөр кыңк дей калбай койдуңар го. Коркуп тим эле калчылдап бир сөз сүйлөй алган жоксуңар. А эми азыр кеткенден кийин тим эле боктоп шыбап баштадыңар. Беттеген керекпи? Адам эмегиңизге. Ушу айтып атпаймынбы, силер генеральный ордуна келем дегенде тим эле өзүңөрдүн көтүңөр бок, ошон үчүн жанталашып эметип атасыңар да. А тети генералга вообще эле олтурчу дей, сен тети генерал, сен олтурчу деги, лысый, сен олтурчу деги. Азыр сен ошол жака барсаң, мен ушундай компроматтарын чыгарам. Жанталашып тим эле өлүп баратасыңар. Бизде ушуну менен өнүкпөй атабыз да. Момундай иштеп атканда көтүн жалайбыз, анан кийин ары түшүп кеткенде тим эле көтүнө саябыз да, мындайча айтканда. Эльмира, мен сага мындай деле айтып берем, Эльмира. Азыр ал дагы юрист, азыр мен мынтип атын атай берсем, защита чести, достоинства дейт. Алардын чести да жок, достоинствосы да жок. Алар сразу бере калат, мен генералмын, защита чести, чести да жок, генералдыки уважениясы да жок мындайлар. Ошондой урматтуу достор, ошондой урматтуу туугандар, ондай Кыргыздын ушундай бир жаман жерибиз, биз ошон үчүн өнүкпөйбүз, ошон үчүн өспөйбүз да. Бийликте олтурганда көтүн жалайбыз, бийликтен кетип калса көтүнө саябыз дегендей эле болуп калды. Кечирип коюңуздар, ушундай айтканга мажбур болуп атам. Мына азыр бир жака кирсем, тим эле могу жерге бир кафеге кирсем, ошол жакта уже президенттин өкүлдөрү менен олтуруп алып туруп, кагаздарын берип атат. Мен момундай заслугаларым бар, мен монтуп эметкем, мен деген тиги бийликке против чыккам деп туруп. Силерден бийликке против чыккан эмессиңер. Силерден бийликтин постоянно только кайсы бийлик келбесин, ошо бийликтин көтүн жалатсыңар. Анан туруп алып туруп тигиле бул эле деп ар кандай сөздөрдү сүйлөйсүңөр. Сот системасын билбейсиңер, прокуратуранын системасын билбейсиңер, МВДнын системасын билбейсиңер. Жөн эле олтуруп алып эле по шаблону иштей бересиңер. Анан туруп алып туруп эле телефондон команда берсе, президент команда берсе бир жөн. Президент жан жөкөрлөрү жетечеден бирөө команда берсе эле, койгуй мага сөз тийбесин деп туруп жанталашып барып туруп ошону аткарасыңар.
аяк жүрүп аткарган аягы бул деген мына соттордо мыйзамсыз камалып жүргөн адамдар. Именно ушундай силерде көт жаларлардын аркасы менен ушундай бүгүн мыйзамсыз бүт жасалып аткан иштер. Алардын баары силерге калбайт. Анын баары президентте калат да. Президент балкимдир билбейт. Камчы Кыдыршаевич деле балким билбейт. Бирок алардын атын сатып, тияка звонить этишип, бул указание, бул деген тыйын указаниясы, бул бuyактын указаниясы, бул офистин указаниясы, бул офистин указаниясы деп туруп, президентти подстава кылып атасыңар. Камчы Кыдыршаевичти подстава кылып атасыңар. Канча мыйзамсыз иштер каралып атат азыр. Канча мыйзамсыз иштер каралып атат 1-Май район сотунда. Карап көрүлөчү. Каждое второе дело мыйзамсыз. Каждый второй дело мыйзамсыз. И ошону деген ошо 1-Май райондун сотунун төрагасы ал дагы ушундай да ляппай ооба кечиресиз деп туруп өзүнөн коркуп, көлөкөсүнөн коркуп анан ошол жакта мыйзамдуу деп таап атат. Мера пресеченияларга, баш коргоо чарасына барып карап көрүлөчү. Вот, любой течерден бирөөнү карап койгулачы, кандай мыйзамсыз иштер болуп атат. Кандай, баш коргоо чарасына барсаң, тиякта граждандык иш бар. Бул 95-берене, преюдиция деген. Муну менен караганым болбойт. Уголовный иш туура эмес козголгон десе, ал вот туура деп туруп уруп атасыңар. Бет жок болуп калдыңар, бет эмейле батек болдуңар силер. Өзүңөрдүн должностторуңардан айрылганын ордун айрылабыз деп туруп, элдин ушунчалык кыжырына тийип атасыңар. Эмне деген элдерди камап эле атасыңар. Бирөө-бирөөңгө акча карыз экен, чоңдордун бирөөсүнүн баласына же бирөөсүнө акча карыз болуп калса эле, же бирөө эметип койсо эле, мыйзам бузуп туруп эле камап таштап атасыңар. Бетиңер эмейле батек болуп калды. Президент ошон үчүн мына президент болобу, кимисин болобу, ишинса бүгүнкү күнү бийликте отургандар баарын Абдракаттын аброюн чүргөн именно силерсиңер, аброюн чүргөн. Бүт президенттин аброюн чүргөн силерсиңер. Мен президентке пактап койгон жокмун. Президент дагы мындай көз сокур болуп калган, мындай бул эле сезилип атат да. Көрбөй атабы же ишенип атабы, ушунчалык ишеничке кирип калганбы? Бирок анын кылган кызматтары бүт бар. Мына жакшы кызматтар болуп атат. Ошол кызматтардын баарын тиндей акмактар тетигинип туруп бит кылып атат. Муну эмне көрбөй атабы? Ошондо дагы айрылып кетет элем. Садыр Нуркожоевич, карап көрсөңүз маңдай четиңизди. Азап булардын баары. Баары эле азап болуп калыптыр. До конца, Бекмурат Токтогулов. Өзү билебиз до конца. Мына ошондой нерселер. Адам баласынын ушундай биз кыргыздардын өзүбүздүн пейилибиз ушундай болуп калыптыр да. Эми ошондо Курманкул Токторович эметип атканда тим эле бирөөңөр кынт деп айта алган жоксуңар. Азыр болсо жумуштан түшүп калса тим эле барыңар акын болуп калдыңар да. Ой, бул мыйзамсыз, көзөмөлдөш керек болчу, тынч керек болчу, мынтыш керек болчу деп туруп уруп атасыңар. Ошондо мен айтып жүргөндө эмне мени кайра жамандагансыңар. Ошол эле силер течерде дакандар туруп алып тур, мени шыбап, мен бетин айтсам, могу жерден караш керек десем, наоборот мени шыбап. Азыр болсо наоборот кетип калса, наоборот аны шыбап атасыңар. Мына Эльмираны, действительно Бечелованы, действительно бирөөнүн сүйлөгөн сөзү үчүн эле камап ташташкан. Мына жөндөн эле бирөөнү жаман көрсөтүп эле уруп салган Эльмира Бакышты. Бакыш олтуруп да чыкты аны үчүнчү. Ушундай нерселер өтө көп болуп кетти. Мына силер да бир нерсени байкап койсоңор, эл ушунчалык озлобленный болуп калыптыр. Машинеде баратсаң, бири-бири менен кысышып эле, түртүшүп эле, озлобленный эл. Баары течерге эшикке чыгып бирөө менен эметсең, озлобленный эл. Ушунчалык озлобленный болуп калды. Эми бул деген өтө туура эмес нерсе, могу эл ушу кыжырык ушунчалык кайнап калыптыр. Азыр течерде мындайча айтканда, раз такая пьянка пошла, премьер-министрди кетириш керек болчу. Ошонго недоверие кылыш керек болчу. Эмне деген итакмактардын баарын ойлоп чыкты ошол да киши.
ошол Кыргызстанга туура алып келдиби же туура эмес нерселерди алып келдиби, аны таразалаш керек, аны караш керек, изилдеш керек. Бирок момунда айтып аткан иштери иши дал келбей, жөн эле мындай куруу сөздөр болуп калды. Течерде кабинет министровдун баарын кетириш керек в таком случае. Тогда бүт кабинет министровду кетиргиле да. Бүт кабинет министровду, министрди кетиргиле. Булар уже мындайча айтканда бийликтеги эки доско мындайча айтканда балласт болуп калган. Булар балласт, полный балласт. Булар азыр наоборот алдыга чыгарбай, наоборот ылдый тартып келип атат. Ошону көрбөй атасыңар, Садыр Нуркожоевич. Ошону да бир көрүп койсоңуз болот. Силерди наоборот ылдый тартып келип атат булардын баары. Азыр момундайдан алып туруп эле конкретно уруш керек булардын баарын. Ушундай туура эмес иштер болуп атканына абдан мындай просто эметесиң да, бийликке жабышкандар ушундай акмакчылыгыңар токтотсоңор боло, бийлик үчүн тим эле өлүп кеттиңер го, өлүп кетесиңер. Бийлик жок деле элдер жашап атабыз да спокойно. МВДңар балекет болду. Министрлериңер балекет болду да. Это все уже бүттү, бул уже дно да. Азыр ушундай темп менен кете берсе, элдин кыжырын кайра кылачы, Наоборот, азыр ошо балласттарды снимать этиш керек. Тигини министрлердин баарын кетириш керек. Мына мурдагы эмелер, премьер-министрлер бербей атсын, иштей албай атса, ошолордун баарын состав кабинет министров менен кетирчи. Азыр бүт кабинет министров тим эле Гудай. Ой, ал министр эмес, начальник бир управление уже Гудай да, Гудай. Прокуратура иштөө принциби бул бир гана. Бул мыйзамды туура көзөмөлдөө. Туура кабыл алганын көзөмөлдөө. Итле болдуңар. Ооба иштегем. Ошону мен азыр түз эфирди токтотоюн, бирок ошолорго айтып кетет элем ушу. Садыр Нуркожоевич, азыр действительно уже балласт, сиздин окружениеңиз, ошол жакта отурган министрлериңер, премьер-министр баш болуп, бул азыр сизге балласт болуп калды. Булар сизди өйдө чыгарбай, наоборот ылдый чүрүп атат каждый днем. Сизге деген бөлөк справкалар кирип атат, сиз справкаларга ишенип атасыз. Ал справкаларды өзүлөрү жазып атат, өзүлөрүн мактап атат. А в реальности элдин арасына түшүп көрсөңүз, элдин арасы уже кайнап атат да. Муну кайнатпашыңыз керек. Наоборот, ошол балласттын баарын түшүрүп, ошол жерде күнөөлүүлөрдүн баарын карап, ошол күнөөлүүлөрдү камап, ошо азыркы бийликте отурган эмелердин фактыларын таап туруп, камап аларды. Наоборот, ушундай, акмактар, силер бизди ушинтип атасыңар деп туруп, согуш керек болчу да. А силер аларды просто калкалап атасыңар да. Калкалабай, наоборот, ошолорду катуураак кармагыла. Мына камчы Кыдырчач вообще молодец. Момдайдан кармады баарын тең. Эмне деген система сынды. 30 канча жылдан бери турган, отукташып калган системаны бүт сындырды. Азыр бияктан да сындырыш керек. Азыркы бийликтегилердин баарында көбүн мыйзамсыз жасаган иштердин баарын көзөмөлдөп камаш керек. Ушуну менен эфирди токтотоюн. Рахмат баарыңарга, көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Аман болуңуздар. Анан кийин бири-бириңерди мындай кыргыз элинин өңгөчөсү госслужбада иштеп жүргөндөргө айтып коет элем. Силер мындай бийликте турганда мыйзамсыз иштер эметип атса, ошону келип туруп бетине сайып айтып койсоңуздар, ошондо силер герой болосуңар. Азыр наоборот жумуштан кетип калган кишини артынан келип сайып атасыңар. Эркекчиликке да жатпайт, бул акмакчылыкка жатат да. Негизи госслужбада иштеген адамдар силер көбүңөр акмак элесиңер да, сөздүн ачыгы.
киши эмессиңер да мындайча көп. Мен баарын айтып аткан жерим жок. Жашаңыздар, аман болуңуздар, жакшы туруңуздар.